Talak деген эми бизде аз аябай мода болуп кетти. Эркек ачууланса деле, катын таарынса деле талак деп калышты. Сура, келе, давай бер. Анан субханалла, Алла Таала моралдык жактан укук берген эркектер дагы азыр мындай талак сөзүнүн сырын, анын күчүн жоготуп салышты. Бар эле экен, ошол эле керек болуп атабы сага? Деп эле талак берип коюп эле анан аалымдардын, муфтияттын, фатва бөлүмүнүн башына ортуп эле мен билген эмесмин, анан тигинтен жаап турабы. Эми ошону карайлы. Талак деген эмне десе, мунун сөздүк мааниси ушул түйүндү чечүү экен. Эмнеге мына байланып турган түйүндү чечүү. Ал эми шариятта болсо субханалла адал болуп турган нерсени бири-бирине арам кылуу экен. Бул көчө жана адал болчу, чечилди, арам болду. Эми бул жерде бул атайын сөз дегеним бул кандай десем, ушул шариятта байланып туруп, декен ушул сөз менен гана эркек менен аялдын ортосундагы адалдык үзүлөт. Ошондой эле никени жокко чыгаруу, же болбосо келишим түзүлгөн болсо келишимди жокко чыгаруу деп айтылат. Эми ошондой маселе дагы экен. Эми бирок наадандык заманда азыр адамдар үчтү айтып койсо деле, бидаат болсо деле, үчтү айтып туруп эле, эмнекени болду мен деп коет да. Түшүнүп атабызбы? Ошон сени Алла Таала үчкө бөлгөн жакшы деп атат экен да. Бир талак кой токто деген сөз экен да. Бизге токтобой калса, анда үчөө бир берсе ошо бүтүп калат экен, кара. Бул жаман экен. Эмне себептен кала абгадул халал илаллах азза ва жалла ат-талак. Демек, субханалла айтып аткен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала эң жаман көрүлгөн, Алланын азабын, ачуусун келтире турган некен бул адал болсо дагы талак деген экен. Алла Таала субханалла сиз менен бизди билет да турабы? Мисалга кээ бирде адамдар бир кандай бир себептер менен шариатта талак берсе болот. Бирок ошо талак берген луксат болсо деле эмне болду? Шариятыбыз айтып аткан, жок, бул адал, бирок Аллага жакпайт деген. Дагы бир жерде болсо, качан бир эркек киши оозунан талак деген сөз чыкса, бул аршы. Алла Тааланын эң улуу макулуктардан Аллах жараткан макулук арш деген бар. Аны Алланын каалоосу менен субхан периштелер көтөрүп турат экен. Ошол периштелер көтөрүп турган арш титиреп кетет экен да, качан талак деген сөз угулганда. Эмне үчүн? Анткени себеби адал болуп турган үй бүлө арамга айланышы, ал ардысын бала боло турган болсо, балдардын жетимдиги мисал алса. Ошол эле мезгилде субханалла дүйнөнүн тарып кетиши, эркек менен аялдын ортосунда бузулуу болду да, демек үйдө береке качты деген сөз. Экөөнүн ортосунда сот иши жүрүш керек болуп калат. Ошол эле мезгилде канча балдардын стресси бар. Ошол эле мезгилде эркектин да стресси бар, аялдын да, жашоодогу үмүттүн үзүлүшү. Мунун баардыгы тең эмне экен? Шариятыбызда субханалла жакшы көрбөйт экен. Аллах жакшы көрбөгөн нерсе да. Бирок ушуну оңой кылып албаганга аракет кылыш керек. Карагыла. Дагы бир жерде айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, лайса минна ман хаббаба имраатан аля заужиха ав абдан аля сайидихи. Айтып аткан, кимде ким бир аялдын эри менен же кулдун кожоюну менен арасынан бузса, бизден эмес. Ким бир аялдын эри менен же эри бар да, күйөөсү бар, же болсо кул бар, күң бар, ошол кожоюн бар. Негизи кандай болсо дагы ошонун ортосун бузса, бизден эмес де. Же талакка апара турган деңгээлде бирөөнү жамандап, же болсо мынакей боо сени мындай кылып койду. Көп болот атпайбы азырчы? Мисалы, кээ бир мында кишилер бар, мисалы кандай десем, ушуну эстеп турганда айтып алайын, чыгарып туруп, эстеп туруп айтып алайын. Пакиза, таза аялды бузуку деп, же болсо кечирип коелу, жанагындай бир жаман ат менен айтып, бузуку деген аял болсун, эркек болсун, кыяматта Алланын алдында тозокко барат экен болду. Бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Бир мисал алса, кээ бир эркектер оозуна алы келбей, эмнекен, ой мен тиги аял менен ойноп кеттим деп коюшу мүмкүн. Жологон эмес. Таза аялды эмне кылды? Боктоп салды, кечирип коелу. Жанагындай бир жаман сөз менен айтып салды. Мен ушундай кылдым. Же болсо бир аял бир эмекен, мен сенин күйөөңдүн, же болсо башка ушундай менен ушундаймын деди. Эмне болду? Бир
таза адам, bir таза аял бузулду. Эми ушул бузуу шариятыбызда субхан ушунду айтуу бул арам экен. Жатабызбы? Демек субханалла экөөнүн ортосун бузган жөнүндө айтып аткан. Андан кийинси эмне деп аткан? Аял киши аябай ишенчээк болот. Натурасында аял киши өзү ишенчээк болот. Ага эри жөнүндө бир болбогон бир сөз айта турган болсо, уруштуруп, экөөнүн ортосунда эмне болушу мүмкүн экен? Талак маселеси болуп кетиши мүмкүн экен. Келди айтып атканда, ой сенин күйөөң башка бир аял алып алыптыр го. Же болсо башка бирөөнө ушундай предложение келтириптир го деп мисалы. Же болсо сенин аялың күйөөң сенин эмнедир ак күндөрү сага көз карашы начар болуп турат, эмне силер баягыда сонун мамилеңер бар эле, азыр мамилеңер бузулуп калган окшойт, десе эле болду экен да. Тыңк дейт экен да. Ушул да автоматтан субханалла издейт экен да. Так, эмнеңиз бузулуп калды? Мындай караса, жумуштан келет, катын тамак бар деп, күнүгө ушул айтып аткансың. Эмне сен мени катын деп калгансың я дейт экен да. Өзү эмес ушул экен да, натура. Эми ошол айтып аткан да, ошол сенен мындай айткандай, күйөөсүнө аялы тууралуу болбогон сөздү айтып, анын аялына каршы кайраган кишилер да мусулманга ылайыктуу болбогон ишти кылган болуп эсептелген. Көрдүкпү андай? Бул жөн эмес, мафхумул мухалафа. Же болсо субхан адамдын ортосунан буза турган бир эмне экен, амалды кылган катарына кошулуп эсептелет. Кара. Тескерисинче исламда эмне экен? Бир аял менен эркектин ортосун ажыраштырбайбыз. Эмне экен? Кайра жараштырабыз. Мына эки досту жараштырып койсоң, урушуп аткан үй бүлөнү жараштырып койсоң, субханалла, калп айтса да болот мына ортосундачы. Апе, күйөөң менен эле болчу. Же болсо субханалла ушундай бир сөздөрдү айтып, досум айткан эмес деген бир сөздөрдү айтып, экөөнүн ортосун жараштырыш бизге жакшы да, экөөнү бузганга караганда. Ушинтип болду турабы? Дагы бир хадис кен пайгамбарыбыздын ривахы асхабын сунан айтып аткен, Тирмизиде келет экен. Саалат завжаха талака мин гайри баъсин фахаррама фахармун ва харамун алайха деп айтып аткен. Кайсы бир аял киши эч бир себеби жок эле эринен талак беришин сураса, ага бейиштин жыты арам болот деген пайгамбарыбыз. Эч бир себеп жок. Себеп субханалла сурашыңар мүмкүн да, бул кандай себеп болуш керек, чтобы аял киши талак сураш үчүн? Турабы? Зулум. Көңүлгө сабай бере турган болсо, кордоо, тил менен, кол менен, бийлик менен, мансап менен эмнекен кордосо, аял киши айтат, бул мен буга чыдай албайм, талак берсин десе, шарият адал болот. Кийими бүтүн, курсагы ток, кайгысы жок, бар нерсеси бар. Бирок айтып аткен, мен сизди сүйбөй калдым, талак бер десе, бул акмак катынга бербейбиз. Же болсо субхана сиз жакшы мамиле кыла албай атасыз, мага недостойный экенсиз десе, бул талак берилбейт. Бул акмакчылык болуп эсептелет. Түшүнүп атабызбы? Бул мындай нерсе бар. Бул эң чоң маселеси. Ошол дагы бир нерсе, талак сурай турган бир маселеси бар. Эркек киши төшөккө жатып аял менен мамилени кыла албаса, балалуу боло албаса эмес. Бул жагы дагы бар, кийин айтып берем иншалла. Айтайын деген нерсем, ошол аял киши бар сотко берсе болот. Бирок сот дагы эмне кылат экен? Исламий сот барат экен, айтат экен, жок, сени ажырашкаң болбойт азыр сразу эле. Так, сени бир 6 ай, 3 ай дарылайлы дейт. Эмне үчүн аял киши талак сураса болот деген нерсени айтып берип атам да просто. Бирок калган убакытта аял киши талак сурай албайт. Чүнкү мен сиз менен жашагым келбей калды. Сиз мени түшүнбөй атасыз. Пока экөөбүз түшүнгөнчө мындай тура турайын деген сөздүн баардыгы ошого макулдук берген эркек акмак болот. Макулбу? Түшүнүп атабызбы? Өлүп баратса да талак бербеген аракет кылган. Кандай болгон болсо талак бербеген аракет кылган. Макулбу? Аял башында биякта Мусаниф айтып аткандай, аял эмне экен? Жана кээ бир убакыттарда ишенчек болгон себебинен бир нерсеге ишенип алат дагы,
тарс деп бир нерсе кылып туруп эле анан кийин могу бир 20-30 күн өткөндө мында көзүм өтүп калат экен да. Жанагындай тириди шешти эмеси менен чаптап алган да. Антон жарып кетсе болот да. Ошондо жетет да. Мындай экен да. Ай мен туура эмес кылып алыптырмын, койгондо ыйлаганда уже кеч болуп калбасын. Түшүнүп болдубу? Бирок тигиле ишенчек, эмоция калдырат. Ошол себептен экен деп отура беребиз. О, кайнене менен келин урушуп атса дагы, сен апаңа болушуп тигини былчы ийбеген. Сен эмне мен апама сөз чыгарып атасың деп. Апаңдай алды эмоция кылып атат тияктачы. Экөөнүн ортосунда мында карапсаң, экөө дайын жок эле урушуп аткан. Эмнеге десе? Эмнеге урушуп атканын айтып берейинби? Я. Айтып берейинби? Апаңдын кашыгын алып алыптыр да. Болгон нерсе ушу. Бул апаңдын апасынан калган кашык болчу да. Балды кашыгын коргоп атат да. Ошол себептен субханалла, тиги даял субханалла, апаңа болушуп тигин сабайбы деген сөз да. Талак бербейби жумур болбогон десегечи. Ушундай экен. Түшүнүктүү болду эркектер? Улай берейинби? Мисалы bir айтып өткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам قال لا طلاق إلا فيما تملك. Демек, өзүң ээ болбогон нерсеге талак жок дейт. Сен өзүң бирөөнүн аялына талак бере албайсың. Никеңде болбогонго талак бере албайсың. Түшүнүп атабызбы? Эмне себептен муну айтып атабыз? Анткени себеп кээ бирлер бар. Мисалы, кандай десем, нике боло элек, бирок эмне болду? Экөөнүн ортосунда куда түшүлдү. Бул экөөнүн ортосунда нике жок, куда түшүп койсо дагы. Түшүнүп атабызбы? Ошол эле мезгилде субханалла, кичинекей кезинде куда түшүп койгон. Кызы бирөө кыз бар, бирөө эмес. Аны аял киши турмушка чыгышын кичинекей кезинде кудалап койгонго субханалла талак алып кереги жок деген сөз да. Жана талактар жөн эле бериле бербейт. Талак субханалла, талак качан экөөнүн ортосунда нике кыйылып, махыры коюлуп, анын күбөлөрүнүн ортосунда аял киши некен мен кабыл кылдым. Эркек киши кабыл кылдым дегенде ошо менин мүлкүм бол дегенден баштап ошол мүлкөттөн талак берсе болот. Аны ар жагында кетет. Мисалы алса, бир кошул электен мурун эркек талак айтып койгон болсо махырын эмне кылабыз, анан тигин эмне кылабыз деп анан ошондой маселе ар жак кетет. Бир айтып аткан нерсе ушул экен. Мисалы алса, бирөө кыз жигит болуп алгандагы, анан тиги кызды мындай аялындай сабагандар бар. Тиги байкуш тигини баягы эмне десе, кандай десек, таңгөр. Буну сүй деп айтканга болбойт да. Кандай деп айтыш керек, ха? Я. Суроо берип көрсөң болобу? Мисалы деген, баардыгы кыз жигит болуп күнөөгө кетирип атат да. Анан ошол учурда мисалы кыз жигит болбойм, кичине дин жактан болоюн деп нике кыйып кыз менен сүйлөшсө кандай болуп калат дегенчи, мисалы нике кыйып алган. Кыз менен жигит нике кыйып алган, бирок жарыя болбойт. Болбойт, жок. Жок, болбойт, жок. Андай кылбак окуйм, ой. Андай кылбагыла, андай болбойт. Макул. Коет, жок, мен муну таап алайынчы биринчи. Никеге чейин сүйөм деп ээрчип алган аял эмне болчу эле? Дура. Алданган дура далчы. Таарынбасын мага. Мен сени сүйөм деп анан мен ушуну ээрчип жүргөн кыздар алданып калдылар. Ошол себептен никеге чейин сүйүү жок деп атат да. Түшүнүкпү? Демек, эч кандай бир жигит менен сүйлөшүп жүргөн кызга талак бере албайт деген сөз. Түшүнүктүү? Ага ээ боло албайт деген сөз. Ошол эле мезгилде бирөөнүн аялы болчу. Анан бирөө алды, талак берип бүт бар процедура бүткөн алды. Эми биринчи күйөөсү тиге претендент боло албайт. Ага талак бере албайт, аны башкара албайт, аны кордой албайт, телефон угрожать эте албайт. Ал андай эмес, бүт бөлөк ал. Түшүнүктүбү? Жашоо бүттү. Всё. Демек, машалла, субханалла, ушул нерсени бул нерсеге көңүл бурбашыбыз зарыл болуп эсептелет экен. Түшүнүкпү? Этият бол, эркектер ай. Биздин замандан
Жоқ, болбай қалды, жоқ, все. Мен аяқтоо деген баштадым. Кириш сөз ана аяқтоо болот туурабы? Мазмунун кийин көрүп аласың. Айтайын деген нерсем ушул, субханалла, эркектер канча үстүңөргө оорчулук келген болсо дагы аялдарыңарга талак бербегиле. Такыр, форс-мажорный моментте дагы бербегиле. Чүнкү даже бирөө сага сенин аялың аягы суюкту кылып жүрөт десе дагы ошол нерседе да бербегиле. Аягына чейин. Анткени ал ортоңордо шайтан болушу мүмкүн. Чүнкү ушунча деңгээлде мисалы эң жакын досуң келди, досум, мен сага бир нерсе айтып коеюн дедим деп, мынтип жанагындай бир жан тарткан эмедей келип алгандар бар го, көрөчү. Адам шайтандары бар да. Сенин аялың чото акыл-күнөө бузукка чыгып жүрөт, окшойт деп, ушинтип момундай түбөл ахиреттик досум деп келип алат го, элечи. Ахиреттик дос болсо, субханалла, антип айтып келбейт. Чудабызбы? Ал бир окуя айтып берем сизге. Бирөө ушинтип келиптир, досум ушундай деп анан таңда аны келет, ызычы башталат, сен кайда жүрдүң, аяга, аны талак берип салат. Талак бергенден кийин эле анан аял кетет ыйлап сыктап. Кичине сулуу чара экен. Ошол үйлөнөт. Көрсө максатына ушинтип жететкен кебирлер. Бул болгон окуя толтура. Ошонун себебинен эмнекен этият бололу мындай нерседен. Макулбу? Кээ мен айтам, шайтан бу иблис бар го. Ал кээ бирде коркунучтуу эмес. Ауз биллахи минеш шайтанир разим зыйт коет. Азан айтканда 56 миль дейт. Башка бир 100 километр деп кое бер. Качат дырылдап алып. Акырында азандан чарчап эмне кылам деп отуруп, өзүнүн тактысы бар көшүп отуруп калат экен да. Азан болбай жери бар экен, бир жер бар экен. Кийимден бир кичинекей жер бар экен. Деп отуруп калат экен. Чарчайт экен алчы. Аллах таала ушундай кубалап салат экен. Таң жанакы адам шайтанның проблема да. Жаныңда турат комонт. Көзүн кызартып коюп, сен жашооңо, сенин аялыңа, сенин күйөөңө көз артып турат. Мына ошондой адам шайтандар жаман да. Ал азандан да качпайт ал. Чөдөсүң, такып алып кечке зикират дем салсаң да качпайт ал. Ушундайдан абайлаш керек, субханалла. Адам шайтан жаман. Адам шайтан жаман. Амин. Субханака ва хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Амин. Аллахым баарынан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.